Анан Айжан эже дагы ушундай бир суроолор жаралат да. Мисалы, өзгөрүүнү өзүңдөн башта дегенде, мисалы бүгүнкү күндө бир топ лекцияларды барып атабыз, катышып атабыз, көрүп атабыз, угуп атабыз. Андан сырткары психологдордун неме сөздөрүн угуп атабыз. Эми бул деле алардын деле сөздөрү жашообузга өтө бир чоң пайдасын тийгизет да. Бирок мындай тереңирээк изилдеп караганда өзгөрүү бул өздүгүн табуу деген эле маселе да, өздүгүн табыш керек деген. Ооба, мен жана токтолуп айтып кетпедимби? Өзгөрүү дегенде, эгерде чынында бир жалгыз Кудайга ишенген адам башынан мукаллаф болгондон баштап түз жолдо жүргөндө, Аллах көргөзгөндөй, маселен, аял киши авратын жаап, адамдардын бардыгы жаратканы буйругандай 5 мал намазын окуп, адал эмне экенин, арам эмне экенин айырмалап билгенде, балким анчалык өзгөрүүгө азыркыдай биз умтулгандай, азыркыдай бир тырмышып жанталашкандай балким өтө бир муктаждык болмок эмес. Балким биз илимди тереңирээк алып, башкачараак деңгээлде жашамакпыз. Ошондуктан албетте эң биринчи адам баласы ким деген суроонун үстүндө ой жүгүртүш керек болуп атат. Анткени адам баласы ооба канчалык башка макулуктардан айырмаланып, мындай балким жогорураак бир тепкичте турганы менен акыл ээси болгон себептүү. Бирок ошол акыл ээси болбогон айбандардан айырмаланып, өзүбүздүн милдетибизди жараткандын алдында аткарбай калып жатпайбызбы? Демек, биринчи кадамдарыбызды айбандан айырмаланып, эгер чындап айбандан жогорку деңгээлде турабыз деп акылыбызды иштете турган болсок, анда ооба чындыгында жаратканды таануудан башташ керек. Анан албетте бул баягы руханий жагы, адам өзүн тарбиялоодо физикалык жагыңды, дене мүчөңдү тарбияласаң болот, руханий дүйнөңдү тарбияласаң болот, көз караштарыңды тууралап, ошо жаратканын көргөзүп берген бир багытка туура ой жүгүртүү, туура кабыл алуу деген акыл эсиңди тарбиялашың керек. Менимче биз азыркы заманда ушул жок дегенде ушул 3 тараптан глобалдуу алганда 3 тараптан өзүбүзгө тарбия жаатында басым жасообуз зарыл. Мен өзгөрөм деген адам чындыгында эгерде башка жагынын баардыгын калтырып коюп, медресеге кирип кетсе фанат болуп кетесиңер деген сыяктуу, эмне үчүн биз бүгүнкү күндө айтып атабыз? Светтик өлкөдө жашап атабыз. Бизден көп нерселер көз каранды дагы болбой калган учурлар бар. Ошондуктан баягы динибизди жакшылык катары башка адамдарга жеткирели десек, анда биз жашап аткан коомдун табиятын так түшүнүүбүз зарыл. Жашап аткан коомубуз светтик өлкө болгондуктан, демек биз бүгүнкү күндө светтик билимди дагы алуубуз зарыл. Эмне себептен бүгүнкү күндө жаратканын тааныбаган адам, динден түшүнүгүн жок адам, сиз келип шариаттык бир терминдер менен сүйлөсөңүз, ал сизди түшүнбөйт. Демек, сиздин коомуңуздагы, сиздин замандашыңыз сизди түшүнүү үчүн дегенде, кантип өзгөрүш керек дегенде, мусулмандар дагы бир өзгөрүүгө өзүн бүгүнкү күндө түртүү бир табигый көрүнүш жаралып атат. Эмне деп дегенде, ооба, албетте милдеттүү түрдө биздин жаратканыбыз бешиктен баштап кабырга чейин илим алгыла деген. Бирок ошол илимди жеткирүүнүн дагы өзүнүн бир тили болуш керек. Шариатта жазылбаган бир дагы өзүнүн эрежелери бар. Маселен, жашап аткан коомуңдун тилин билүү, анын каада салтын эске алуу, кийген кийимин эске алуу деген сыяктуу. Биз ушул нерселерге, менимче, айрыкча мен мусулманмын деген жарандар өтө олуттуу, жоопкерчиликтүү мамиле кылуубуз керек. Мен диндемин, меники туура деп туруп аткан позициябыз албетте туура болот. Бирок биздин максатыбыз тууралыгыбызды өзүбүз үчүн же башкалардын үстүндө билимибизди же дагы башка бир кадыр-баркыбызды көтөрүш үчүн колдонбошубуз керек да, динди же илимибизди. Биз ошол адамдарды түшүнүүбүз керек. Аларды түшүнүү үчүн алардын алган билимин дагы алуубуз керек деп ойлойм. Мына мусулмандарга өзгөрүү деген ушундай нерседе керек болуп атат. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам дагы диндин бир алтын ортосун кармагыла деп айтканы бар эмеспи? Ошондуктан менимче биздин ошо жамаатка, мусулмандардын ушундайча бир өзгөрүү керек болуп атат. Кийинки нерсе өтө агрессияга алдырып жиберип атабыз. Бул мен мусулманмын деген адамга өтө жарашпаган бир өн көрүнгөн копол бир көрүнүштөрдүн бири.
мусулмандар ушул жаатта дагы өтө ойлонуп, өзүбүздүн үстүбүздө анализ жүргүзүп, ушул жагыбызды дагы мындай алып салганга аракет кылуубуз керек. Анткени динге чындыгында бүгүнкү күндө мусулмандардан ашык зыян кылган деле адам жок деп түшүнүп баштадым кийинки учурда. Башка адамдар ооба албетте билимсиздигинен, караңгылыгынан же бир башка пикирде 100% ишенимдүү кармангандыктан билбестиктен зыян келтириши мүмкүн. Бирок биз бүгүнкү күндө билип туруп, өзгөргүбүз келбей, билим алгыбыз келбей, адамды түшүнгүбүз келбей, уккубуз келбей, көп учурда динге сөз тийгизип койгон кырдаалдар болуп калып жатат тилекке каршы. Туура айттыңыз эже. Анан мен дагы айымдарыбызга айткым келет, бүгүнкү күндө мисалы өзгөрүшүм керек, мен өзгөрүүнү каалаймын деп көптөгөн бир лекцияларга барып атат, бирок ал кайсыл тарапта, кайсыл багытта өтүп атат, ошол боюнча дагы билишпейт да кээ бир айымдарыбыз. Мисалы ошол эле дин багытында, дин жолунда жүргөн биздин чыныгы устазаларыбыз бар, мотиватор айымдарыбыз бар мисалы. Ошолордун сабактарына барып катышып, ошол боюнча толугураак маалымат алса, жакшы болот эле деп айтат элем. Ооба. Анан азыр бүгүнкү күндө сиз дагы лекцияларды өтүп келе жатасыз да. Ошол учурда ошол эле айымдардын арасында деле өзгөрүүнү каалаган, жашоосунда бир өзүнүн ордун тапкан айымдарыбыз болуп атса керек. Ошол боюнча да кыскача айтып өтсөңүз. Албетте. Биз ушу теологияны быйыл аяктадык да. Аяктагандан баштап бул деле бир жүк болот экен. Бир хадис билсең деле, эки фатванын билип алсаң деле, муну жеткизиш керек деген мойнуңда жүк боло берет экен. Бул эми мен кыйратып ийдим, баарын үйрөнүп алдым деген сөз эмес экен. Бир тегерек столго барып калсак, бир устаз айтып атат да, эми жалпысынан алганда зекетти 2,5% берип койсоңор кутуласыңар деп атат да. Байлыгыңдын 100% бериштин кажети жок деп. Бирок илим ушундай нерсе 100% берилиш керек депчи, анан коркот экенсиң да. Баягы билбейм, үйрөнөм деп жүрө берсең өмүр бою билбейсиң да, билесиң аны, билбестигиңди эч нерсени. Бирок ошо анча-мынча билген нерсеңди жок эле дегенде, сиз айткандай абдан туура айттыңыз. Баягы келген айымдарга, жесиңдилерге туура багытты көргөзүп коюу деген ниетте, маселен, акыйда илимин алыш үчүн бул устазга барыңыздар, шариатский бир суроолоруңуздар болсо бул устазга барыңыздар деген сыяктуу. Анан мен бир жагдайга абдан көңүл бөлгүм келет. Ушул 5-6 айдын ичинде жүздөгөн айымдарга лекцияларды окуп атабыз. Ошол учурда ар бирөөнө аягында эскертүү катары айтам ушул нерсени. Ооба, илимдүү, Куранды жаттаган хафиздер, хадисти жатка билген мухаддистер деген сыяктуу, альхамдулилла, бүгүнкү күндө абдан көп чындыгында илимдүү адамдар. Бирок динибизде мындай нерсе бар. Илимден мурун жөнөкөй адамдарга адебин көрүнөт экен. Ошондуктан ушул адебине карагыла деп айтам да. Анткени бизге келген адамдар кимдер эми? Жаңы динди таанып аткан биздин аудитория ошондой да. Жаңы динге келейин деп аткан, же келген болсо дагы илим ала элек, ушундай бир жаңы чөйрөнү акырындык менен жанагы баягы жерди акырын казып, үрөн сепкенге дайындайсың го. Ошол өңдү дайындап, анан баягы устазаларга жиберебиз да. Эми бул устазага барып, бул илимди ал, ислам деген бул деген сыяктуу ошол нерселерди айтып атып, анан имам Маликтин, Аллахандан ыраазы болсун, мисалын айтам. Имам Маликтин апасы ушундай бир акылман, көрөгөч аял болгон экен да. Имам Малик кичинекей кезинде абдан шок, ушундай чуркап эле турган, жаны тынбаган ушундай адам болгон экен да. Анан чымчыктардын аркасынан чуркап жүрүп эле, жарышып эле ушинтип жүрө берчү экен. Анан бир күнү агасы иниси менен бир тууганы менен жарышып жеңилип калып, анан жеңилип калгандан кийин жок, мен чуркабайм, мага жакпай калды деп чуркабай коет экен да. Андан кийин мен музыкант болом деп музыкант ошол багытты тандаганда, энеси жок, эч качан сен музыкант болбойсуң. Сен окумуштуу болосуң, аалым болосуң дейт экен дагы. Анан карасаңыз, ошонун энеси аалым болосуң дегенден кийинки кадамдар окумушта. Аалым болосуң деп туруп, ошол учурдун аалымдары кандай кийинип жүрсө, эми кенедей балага 5-6 жашта болсо керек, аалымдар кийинип жүргөн жана чалманы башына ороп койду дейт. Сен аалымдай болуп өзүңдү алып жүр деп. Бул өтө маанилүү нерсе. Бүгүнкү күндө кыздын кыздай, эркектин эркегиндей кийиниши дагы маселе болуп атпайбы? Ошондой кылып кийинипти дейт дагы. Анан ошол учурдун бир имамы, аалымы бар эле дейт, имам Рабия деген.
имам Маликтин Аллахандан ыраазы болсун энеси айтты дейт, сен эми ошол имам Рабияга барып илим алаардан алдын ошонун адеп ахлагын үйрөн деп айтты дейт. Карасаңыз, биринчи барып тиги тажвидти үйрөн деген жок, Куранды жаттап башта деген жок, же дагы башка нерсени айткан жок. Ошол аалымга баргандагы анын адебин үйрөн деп атат да. Анан мен ошо эже сиңдилерге дагы айтып атам. Эже устазды кантип тандайбыз дейт да. Устаз тандаарда ошо адебине эле карап көргүлө деп атам. Анткени биз бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр сүйлөгөндө абдан өздөштүрүп алдык. Ораторлук, чеберчилик дедик дагы. Адебибиз жок болсо дагы тилибиз, көркөм сөзүбүз бар болуп калды да. Ошон үчүн мен дагы бир ирет эскертип кетерим. Ушул адамдын адебине карасак бүгүнкү күндө, адеби канчалык деңгээлде анда мусулмандын бир сыпатын көрүп атабыз. Канчалык деңгээлде азыркы анын жашоо абалынан мусулмандарга тиешелүү бир жашоо образды көрүп атабыз. Анын колунан келишинче, ошол жашаган коомдо мүмкүн болушунча, ошол нерсеге биринчиден көңүл бөлсөк, менимче, эми имам Малик ким болуп чыкты ал баарыбызга белгилүү да, ошондуктан мен айтат элем, ушул мисал ушунчалык көрөгөчтүк, ушунчалык кыраакылык, ушунчалык акылмандык аялдарда болуш керек. Балага багыт берүүдө, сага бир кеңеш сурап келген адамга багыт берүүдө сен билбесең дагы сен билген адамдар бар да. Бишкек, Кыргызстан кичинекей. Сен сөзсүз эле билесиң, кайсы устаз кандай, кайсы жерде, кандай форматта сабак берерин. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө жакшылыкты кызганбасак бири-бирибизден, анан кадыр баркты кызганбасак, барар жерибиз бир да. Баарыбыз эле бир жанагыдай караңгы көргө түшөбүз. Анан көргө түшкөндөн кийинки абалыбыз азыркы биздин жасап аткан иштерибизден, биздин чын ыкластуулугубуздан, биздин жүрөгүбүз Аллахка канчалык байлангандан көз каранды деп эсептейм. Бүгүнкү күндө маселен Мээрим устаза ошол эле, Саида устаза, жана башка Мариям устаза деген көп устазалар бар да, Мухлиса устаза. Эмне үчүн булар эми жакшылыкты алып жүрүүчүлөр деп билем да, дагы толгон токой устаздар бар да, устазалар. Ушул нерсени кызганбасак, динди өзүбүздүн кадыр баркыбыз үчүн колдонбошубуз керек. Ким билсе, кимдин колунан келип атса, кимде так маалымат болуп атса, исламдын өзүнүн шарттарына ылайык. Биз ошол адамдарга жок дегенде чындап мындай чын ниетибиз менен багыттаганды билишибиз керек деп ойлойм. Эң туура. Рахмат Айжан эже. Бизде